ошол Кыргызстан эгемендүүлүк алган 30 жылдын жүзү болуп калды. Ошо 30 жылдан бери мына 6-чы жолку президентибиз келип атат. Эми бул кыргыздарга таң каласың да, ошол бийликте келгендерге. Мурункулардан сабак албай эле, кайра эле мурункулардын катасын кетирип атышат да. Мисалы Акаев 15 жыл ичинде ал деле дароо эле чек араны же элди жери саткан эмес. Ал где-то экинчи срогунан барып анан Үзөң кушту берди. Ак Суудун районундагы Көйкап деген жерди берген. Ошол Үзөң куштун территориясы Ак Суу районунун 2 район батчудай болгон 98 000 чарчы километр жерди берип койгон да. Алда Көйкапты айтпаган да, Көйкап деген ал дагы ошо ак шеракты болгон да сонун жер болчу. Андан кийин Бакиевтер келип 3 жылдан кийин каркыраны бере баштады. Түштүктөн дагы дала жерлерге мадубар аркылуу жана башкалар аркылуу депутаттар аркылуу кол койдурушуп дала жерлер кетип калды. Андан кийин Атамбаевдин убагында мен деген далай 1 тоннадан баштап 1000 тоннага чейин кен байлык чыкчы тоолордун кен байлыктын тоолорун баары кетип калды. Аягында референдум аркылуу кыргыз деген жарандыкты алдырып, анан кыргыздын жаны менен бар Киминде Турбаева Акмөңгүл Аскалуу тоолуу далалар кыргыздын жаны менен барабар деп. Ошол кыргыздын жаны менен барабар Акмөңгүлгө кол салып, аны жок кылганы, жок кылып талкаласа болот деп уруксат алып ушуга чейин туруп атышат. Азыр каалаган мөңгүнү каалагандай талкаласа болот. Анткени референдум аркылуу өткөзүп алышкан. Андан кийин Сокенин кылыгы мына 3 жылда эчтеке кылган жок. Алар деле тымызын түштүк эме боюнча Тажикстан менен болгон чек арада өтө чоң тур эмес каталарды кетирип атышты. Бир эле мисалды айталы, Тажик тарап менен Кыргызстан тараптын элдери эки жакка келишип, таш бараңга берген алардын күч органдары жөн эле акырын айтып эле элинип кетип калды. А биздин күч органдары өзүбүздүн элди дубинка менен сабап, теге резина октор менен атып таратып кетти. Ошентип өзүнүн элин кордогон, өзүнүн элин зордогон бийликти ким сыйлайт? Эч ким сыйлабайт эле. Эми ошолордун баары тең эле дегенде жер берерден мурун коркконунан 3-4 жылдан кийин же 5-6 жылдан кийин коркконунан депутаттарга салып ратификациялап атып араңынан беришкен да. Азыркылар келе калып 1 жыл болгон жок. Мисалы Гемпробатты карматып койгонуна таң каласың да. Эмне себептен карматты? Эмне себеп болду ошону карматканга? Мына азыр дагы Кудай сактасын 13 жылдагыдай чоң ызы чуу болгон турат. Азырда эгерде бияк кол коюлган деп теге өзбек тарап өзүнүн күч танкаларын жана башкалардын күчлөрүн алып калса, бери жактан карапайым эл чыккан турат азыр. Карапайым эл мына өзгөндө эмне болуп атат, көчө барып ызы чуу болуп атат. Кемпробатка барып отуруп атышат элдер. Анан бул жерден биз мисалы 7 дуан кыргыз ынтымагынын атына мен айтып кетет элем, биз даярбыз барып чек араны коргогонго. Ушактагы түндүк элинин эр азаматтарына кайрылат элек, эгерде түштүк тарапта ошондой бир коогалаң болуп кетсе, барып чек араны коргогонго чакырат элем. Анткени азыркы бийликтин чек араны коргогонго мындай эч кандай эмеси көргөн жерим жок да. Коргойлу, анан ошо жерди алып калалы, кандайча кеткенин дагы өздөрү азыр ой-тоон сүйлөп коюп турушат. Билбей калдык. Анан 20 гектар дегенбиз, 10 гектар дегенбиз, 5 гектар дегенбиз. Эгерде алардын ошол чоң аталары Марстан, Айдан, Кытайдан же Орустардан чоң аталары чөнтөгүнө салып келген жер болсо, катып жүргөн жер бере берсин. Биз турабыз, биз бир сантиметр жер бербейбиз. Мен элди ошого чакырат элем. 7 дуан кыргыздын атынан ошол биз жигиттер даярбыз чек араны барып кайтарганга. Чек араны сактанга биз даярбыз, элди чакырабыз. Сактап калалы 10 жылдагыдай сактап алсак жер кетип калат.